адамдын денеси дагы ооруйт экен. Биз жана айткандай, бирок ал дененин моралдык жактан ооруусунун шифасы бул бир гана тооба болот экен. Биз тооба кылуу менен гана айылыктыра алат экенбиз. Жүрөктөрдү дагы темирди дат баскандай дат басат дейт. Бирок ал датты кетирүү бул Алланын Куранын окуу жана Алланы зикир кылуу менен болот экен. Адамдын денеси кийимсиз калган сыяктуу жүрөгү дагы адамдын кийимсиз да калып калат экен. Бирок ал адамдын жүрөгүнүн кооздугу, жүрөгүнүн кийими бул такыбалык болот деп биздин алымдарыбыз айтат. Дене чаңкагандай, ач калгандай адамдын жүрөгү дагы чаңкайт экен. Жүрөгү дагы ач калат экен. Бирок мына ошол чаңкаганын, суусаганын жана ач калганын кетирүү бул Алла Тааланын бардыгын билүү экен. Алла Тааланы таануу, Алла Таалага тобокел кылып, болгон күчүн ибадат менен жумшап, жакшы иштер менен өткөрүү мына ошол ыйманыбыздын, биздин жүрөгүбүздүн бул азыгы болуп эсептелинет экен. Аллаху Субхана ва Таала мына ошол тозокту, тозок бул от эми, адамдар ошол биз өзүбүз жагып жүргөн эле отду айтабыз, бирок тозок андан да аябай күчтүү болот. Мына ошол тозокту Аллах Субхана ва Таала аябай катып калган ташбоор жүрөктөрдү эритүү үчүн Алла Таала мына ошол тозокту жаратты дейт. Демек Алланын алдында биз күнөө иш кылган болсок, бирөөлөргө зулумдук кылган болсок, зыян кылган болсок, анын акыбети тозок болорун же от болорун билген болсок, адам баласы мына ошол нерседен алыстайт экен. Андан кийин алыстап жүрөгүн тазалоого аракет кылат экен. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин эң негизги максатыбыз келиңиздер мына ошол ыймандын булагы болгон жүрөгүбүздү тазалоо экен. Мына ушул жаатта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар. Демек, жүрөк бул Аллаху Субхана ва Тааланын эң негизги көзөмөл кылган жери экен. Ошондуктан биз жүрөгүбүздү дайыма таза кармаганга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай деп айтат: Инна Аллаха Таала ла янзуру иля суарикум ва ла иля амваликум. Аллаху Субхана ва Таала кыяматта эсеп китепте силердин байлыгыңарга, бийлигиңерге, тышкы келбетиңерге, кийимиңерге такыр карабайт. Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум дейт. Бирок Аллаху Субхана ва Таала силердин кылган амалыңарга карайт. Силердин жүрөгүңөргө карайт. Мына ошол качан адамдын жүрөгү таза болсо, анын оозунан дагы сүйлөгөн сөзү дагы жакшы болот экен. Качан жан дүйнөсү бай болгон болсо, таза болгон болсо, ал адам жакшы иштерди аткарат экен. Демек, мына ошол жүрөктүн тазалыгын жана кылган жакшы амалдарга гана Алла Таала кыяматта эң негизги кесеп китеби мына ошондон болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мына ушул өзүнүн осуятын айтып атат. Көп эле бул дүйнөнүн азгыргына азгырыла бербестен, чындыгында биз жан дүйнөнү дагы тазалаганга аракет кылышыбыз керек.